Саламатсыздарбы, ардактуу кесип ээлери, мугалимдер жана жаш мугалим YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары. Мен Бактыгүл Сагыналы кызы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Катыраң айылындагы номер 5 мектеп гимназиясынын математика мугалими. Сергектик сезимдерге дайым тунган мугалим бүтпөс обон бүтпөс дастан. Түгөнгүс түйшүктөргө сугарылган мугалим болгонума сыймыктанам деп, ары ардактуу, ары сыймыктуу кесипти аркалаганыма мына быйыл 3 жылдын жүзү болуп, 4-жылын иштеп жаткан учурум. Анда кеп учугун менин иш тажрыйбам боюнча маалымат менен уланталы. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр ар тараптуу инсанды тарбиялоо үчүн колунан келген бардык күч аракеттерди жумшашууда. Анткени өлкөнүн өнүгүүсү сапаттуу адистерден көз каранды. Ал эми сапаттуу инсанды даярдоо мугалимдин ийгилигине байланыштуу. Андыктан мугалимдик кесип тынымсыз изденүүнү жана жоопкерчиликтүүлүктү шарт кылган кызмат. Мугалим окуучулары жана чөйрөсү үчүн билим булагы болуп, келечекти бүтүндөй бир муунду калыпка салган кемеңгер инсан. Ал эми мен азыркы маалыматтык технологиянын өнүгүү доорунун мугалими, өткөндө калыптанган тарбия системасынын жетишкендиктерин сактай билген, жаңысын жаратып, аны өз ишинде чыгармачылык менен колдоно алган кесипкөй инсан катары өз ишмердүүлүгүмдө негизги 3 сапатты өнүктүрүүнү максат кыламын. Алар: билим, жөндөм жана инсандык сапаттар. Анткени билими, жөндөмү жана инсандык сапаттары өнүккөн мугалим өзүнө жана чөйрөсүнө жарык бере алат. Билим — бул күч, энергия. Жашоонун кыйынчылыктарын билим менен жеңип, тоскоолдуктарынан билим менен гана ашып өтө алабыз. Бул бөлүмгө менин предмет боюнча методика, педагогика, психология, андрогогика жана санариптик технология боюнча билимдерим кирет. Окуучулар мугалимдин катуулугун, урушкандыгын кечирет, бирок өзүнүн предметин билбегенди кечирбейт деп улуу окумуштуу педагог Макаренко айткан экен. Ошондуктан ар дайым өз предметим боюнча билимимди өнүктүрүү менен ар кандай курстарга, семинар, конференцияларга катышып, математика сабагын турмуш менен байланыштырып, башка предметтер менен айкалыштырып өткөнгө аракет кыламын. Натыйжада окуучуларымдын бул илимге болгон кызыгуусу артып, ар кандай олимпиада, конкурстарда өздөрүн активдүү көрсөтүп келүүдө. Метод — бул ыкма. Башкача айтканда, аныкталган максатка жетүү үчүн мугалим менен окуучунун биргелешкен иш аракети. Окутуунун бир канча ыкмаларын өздөштүрүү менен окуучуларга аңгеме сабак, семинар сабак, сахна сабак, саякат сабак, аралаш сабак, оюн сабак, жомок сабакты максаттуу өтүп келем. Ошону менен катар эле өз ишмердүүлүгүмдө мен негизги колдоно турган ыкма бул окутуунун интерактивдүү ыкмасы болуп эсептелинет. Интерактивдүү окутуу — бул мугалим менен окуучунун, окуучу менен окуучунун биргелешкен иш аракети. Бул ыкмада бири-бирине билгенин бөлүшүү менен билим куржунун толтуруп, сабактын натыйжалуу болушуна жардам берет. Ал эми педагогика, психология, андрогогика боюнча билимдеримди пайдаланып, туткасы жок каалгалардын ичине кирип, жан дүйнөсүнүн өсүп өнүгүшүнө салым кошуп, аларды сүйүү милдетим деп билемин. Сүйүүнүн символу мугалим. Сүйө алган, сүйүлгөн жана сүйдүргөн мугалимге өлкөбүз гана эмес, бүтүндөй дүйнө муктаж. Мен окуучулардын жүрөгүнө жол тапкан бир жолду билем. Ал аларды сүйүү деп эсептеймин. Ошондой эле окуучу бул куш сыяктуу. Мугалим анын бир канаты болсо, ата-эне экинчи канаты. Качан гана эки канат бирдей күүлөнгөндө куш алыска жана бийикке уча алат. Ошол себептен ата-энелер менен байланышты бекемдөө максатында ар кандай сынактарды уюштуруп турамын. Бул ата-энелер менен тыгыз байланышта болуунун эң жакшы ыкмасы деп билем. Мисалы, ата-энелер менен биргеликте өткөрүлгөн келгиле китеп окуйлоо сынагы, Brain Ring интеллектуалдык таймашы, ошондой эле айыл өкмөтүнүн деңгээлинде уюштурулган Билерман Ордо сынагын айта аламын. Окуучуларды, ата-энелерди китеп окууга тарбиялоо менен мен алардын дүйнө таанымын кеңейтип, ой жүгүртүүсүнү өстүрө аламын. Санарип мугалим болуу заман агымы эмес, заман талабы. Анткени илим дүйнөсүндөгү өнүгүүлөр, байланыштын тездиги, технологиялык каражаттардын көбөйүшү адамдын тынымсыз изденүү менен өзүн өзү жаңылап туруусун талап кылууда. Андыктан окуучудан ат чабым алдыда болуу менен жаңы технологияларды колдонуп, ар кандай жаңы программалар менен кызыктуу сабак өтүү биздин башкы милдетибиз болууда. 21-кылымдын заманбап жаш мугалими катары мультиурок, инфоурок, сайттар аркылуу башка мугалимдер менен тажрыйба алмашсам,
Өзүмдүн YouTube'дагы жаш мугалим каналым аркылуу видео сабактарды, маалыматтарды бөлүшүп турамын. Plickers, Zipgrade, Kahoot, Random, Socrative, Edpuzzle сыяктуу платформалар аркылуу окуучулардан тесттердин ар кандай түрлөрүн алып билимдерин текшеремин. Андан сырткары BBEdugo, Элдеми, Билим KG, Окумай KG сайттарынан өзүмө керектүү болгон маалыматтарды алып, ишмердүүлүгүмдө пайдаланамын. Ошону менен катар эле мектептин медиа бурчун жана өзүмдүн жеке сайтымды түзүүгө жетиштим. Мектептин медиа бурчунда мектеп жөнүндө жалпы маалымат, ошондой эле иш-чаралар, жаңылыктар, жетишкендиктерибиз жөнүндө Instagram жана Facebook баракчаларыбызга тынымсыз маалыматтарды жайгаштырып турабыз. Бул болсо ата-энелердин, коомчулуктун биздин мектеп жөнүндө дайыма маалымат алып туруусуна эң жакшы шарт өбөлгө түзүп бере алат. Андан сырткары бул мугалимдин өзүнүн жеке сайты. Бул мугалимдин жеке сайтында өзүнүн ичине бир топ бөлүктөрдү камтып, мисалга ала турган болсок, сабактын иштелмелери, мугалимдин портфолиосу, сыйлыктар жана башка бөлүмдөрү бар. Мисалы, сабактын иштелмелеринде ар бир класс боюнча өзүнчө папкалар ачылып, анын ичинде ошол класстын математика предметинен презентациялар, видеолор, план конспектилер жана тесттер жайгаштырылган. Бул сайттын эң жакшысы, каалаган мугалим ушул сайтка кирип, өзүгө керектүү болгон маалыматты көчүрүп, өз ишмердүүлүгүндө пайдаланса жардамы тиет деп ишенемин. Жалпылап айтканда, санарип технологиялары бул мугалимдик ишимди жеңилдетип, ар тараптан өнүгүүмө эң жакшы шарт түзүүдө десем болот. Ал эми кийинки сапат жөндөм. Жөндөм бул жеке адамдын артыкчылыгы же мүмкүнчүлүктөрү десек болот. Мугалимдин жөндөмдүүлүгү дегенибиз бул өз билимин, тажрыйбасын, мүмкүнчүлүктөрүн ырааттуу түрдө колдоно билүүсүн айтабыз. Ошону менен катар эле мугалимдин жөндөмдүүлүгүнө анын сүйлөө маданияты, жүрүм-туруму, өзүн алып жүрүүсү, чечендиги, так сүйлөөсү дагы кирет. Анткени мугалим канчалык көптү билип, мыкты болуп турса да, аны окуучуга жеткиликтүү айтып түшүндүрүп бере албаса, анда анын билими жугумдуу болбой калат. Ошондуктан жөндөмүн колдоно билген мугалим келечекке ишенимдүү карай алат жана окуучуга эң жакшы үлгү болуп бере алат деп айта алабыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен 2021 жыл инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жылы деп жарыяланды. Бул жарлыкта баса белгилегендей, инсандын, анын ичинде мугалимдин руханий адеп ахлактык сапаттары өзгөчө мааниге ээ. Анткени биз жан дүйнөсү таптаза болгон келечек ээлерин тарбиялайбыз. Алар бизден көргөнүн кылышат. Ошондуктан эң биринчи адамгерчиликтүү, жоопкерчиликтүү, билимдүү, эмгекчил, сылык, жөнөкөй, адилеттүү болууга аракет кыламын жана окуучуларымды да эң мыкты инсандык сапаттарга тарбиялаймын. Балдар кеңеш сөздөргө кулагын жаап, үлгүлүү жүрүм-турумга көзүн ачат дейт. Андыктан окуучуларга ар тараптан үлгү болуу менен өз иш тажрыйбамда негизги 3 сапатты өнүктүрүү менен ийгиликтүү жана максаттуу иш алып баруудамын. Арасынан көп тандаган кесиптин, аруу балдар дүйнөсүнө кезиктим, окуу билим тарбиясын бүткөрүп, эң бир таза тунугумду эшиттим. Мен тандаган, менин сүйгөн кесибим, менин жолум, бүт ырысым кешигим, талбай кызмат кылгым келет өзүңө, ката кетсем, сурайм сенден кечирим. Бейпил күндүн ачып билим эшигин, бергим келет менден алчу кешигин, аларга эмес анан кимге арын алмак, эл агартуу мугалимдик кесибим. Эчесиз үчүн тамганын баарын үйрөтүп, арналган бизге бар күчүң. Рахмат сизге жеке бай барына, эки алсам ыйла челен тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Рахмат сизге жеке бай барына, эки алсам ыйла челен тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш эле, жакшы окуу деп күнүгө айтканыңызда. Өтсө да канча убакыт, унутпай сыйлап